Саламатсыздар, урматтуу мекендештер, урматтуу телекөрүүчүлөр. Учурда жаш сиздер билгендей, өкмөттүн чечимине ылайык 155-токтомуна ылайык ошол Кыргыз Республикасында социалдык маанилүү азык-түлүк продуктуларына мондой мамлекеттик жөнгө салуу ыкмасы кирген. Бул деген ошол 11 азык-түлүк тамак аш продуктуларына мондой максималдуу чекене сатууга коюлган ошол баалардын максималдуу немелери чектери белгиленген. Атап айтсак, бул деген ундун биринчи, экинчи сортуна баалар коюлган. Бул жерде мен айтып кетейин, жогорку высший сорт ун буга кирбейт, биринчи жана экинчи сорт гана ун. Бөлкө нанга баа коюлган. Макарон азыктарына, сүт, пастеризделген сүткө, масло сливочный каймак майга, кум шекерге, күрүчкө, суу майга, эттин түрлөрүнө карап, уй эти, кой эти, жана чочко эти, тоок эти, андан сырткары картофель, жумурткага баалар коюлган. Ошолордон анан аткарылышы боюнча биздин ошол антимонополия агенттигинин бардык ошол аймактык, областтык бөлүмдөрү учурда ошол жерлерде штабтар менен биргеликте салык кызматынын жана каржы полициясынын кызматкерлеринин биргеликте иштерди жүргүзүп атабыз. Ошол коюлган баалардын такай аткарылышын биз көзөмөлдөө жүргүзүп атабыз.